Урматтуу көрөрмандар, биз Бишкектен 30 км алыста жайгашкан Чуңкурчак лыжа комплексине жөнөдүк. Бизон медиа борбору бул жолку берүүсүндө ички туризм, анын ичинде гидтер жана турлар туурасында айтып берет. Бизден алыстабаңыз. Тоону самап турган шаардыктар таң атпай эс алууга жөнөштү. Пандемиядан кийин өлкөбүзгө туристтер келбей, экономика аксап калды. Аны түшүнгөн мекендештерибиз экономиканы көтөрүлүр деп ички туризмге басым кыла башташты. Алар эс алуу үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү болгон турларды тандашат. Бакыт 6 жылдан бери туристтер менен иштешип келет. Ал дагы туристтер келбей калган соң ички туризмге ыктаган. Эми минтип кышкы спортко кызыккандарды ташып, нанын таап жеп келет. Биздин лыжниктерди, бардистерди ошол горнолыжный базаларга турларды уюштурабыз. Эски вход Дордой плазадан 7:30 сбор, 8-де чыгабыз. Прокатка барабыз, ски паркка. Лыжаларды алып, 9-да чыгып кетебиз. Базалар болсо саат 10-дон башталат жумушу. Ошо 1 сааттын ичинде жетип, лыжаларды даярдап, кийип, ошо 10-го уже барып калабыз. Анан чогулуп, ошо 4:30-да кайта артка кайтып келебиз шаарга. Транспорт 350 сом, машина апарып, лыжа, калган кийимдерди бүт ошо прокаттан баалары ар кандай. Алар уюштурган Travel Club KG Кыргызстандын ичиндеги жана Борбор Азиядагы кооз жерлерге турларды уюштуруп келишет. Бирок сезонго карап эс алуу жайларына элдерди ташып иштешет. Кыргызстан бийик тоолору кооз жаратылышы менен көз жоосун алган өлкө. Акыркы жылдары ички туризм өнүгүү жолунда келатат. Өзгөчө кышкы спорттун түрүнө кызыккандар абдан көбөйүп, тоого агылып келип жаткан учуру. Өзүңүздөр күбө болгондой, тоодо эс алуу күндөрү эл жык-жыйма толгон. Бул пандемияга байланыштуу, локдаунга байланыштуу ички туризмди багыт алып атышат көбү. Менин оюмча акыркы 3 жылда аябай күч алды ички туризм. Байкашымча бул туризм негизинде эле туура эмес үчүн Кыргызстандачы. Көбү сырттан туристтер күтүп атат да. Биринчи өзүбүз эс алганды үйрөнүп, өзүбүздүн ички элибизди тейлегенди үйрөнөлү да. Мен лыжага 3-4 жыл болду тээ баштаганыма. Билебиз спортсмен баары. Бүгүн ошо баламды экинчи жолу алып келип атам. Экинчи жолу тээ үйрөнүп атат. Таза аба жутуп, албетте биринчи эле келишибиз эмес. Дагы келип турабыз буюрса. Албетте кыргыз элинин акыркы жылдары спортко кызыгуусу артты. Элди чакырам, албетте машыгыш керек, ден соолук чыңдаш керек. Азыркы заманда көрүп атасыздар. Ковид маселесинен кийин бул өтө актуальный маселе болуп калды. Себеп дегенде биздин Кыргызстандын бир экономиканын бир бөлүгү туризм менен өнүгөт. Деген чет элдик туристтер келбей калды. Биздин туристтик сектор өтө жабыркады. Мына бүгүн көрүп атасыздар, даже буяка келсек гостиницаларда места жок. Полный чалык көп келип, спортко көңүл бурулуп, ички туризмге көңүл бурулуп атканы бул баягы көп нерседен үмүттөндүрөт. Бирок ошол эле мезгилде биздин жаратылыш өтө уникалдуу. Бизге көп массовый туристтин кереги жок. Себеп дегенде биз ушу жаратылышыбызды талкалабашыбыз мүмкүн. Бизге чектелүү жана бай гана туристтер келсе жакшы болот деп ойлойм. Ички туризм өнүгүү жолунда, бирок тейлөө кызматы жакшыра элек. Чуңкурчакка алып барган жол жаңыланууга муктаж. Мындан 1 жума мурун ушул тоону жээктеген жолдон бир машина тоголонуп кеткен. Бул жолдон кулаган жалгыз эле машина эмес. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул көйгөйдү чечет деген үмүттөбүз.
Пандемиядан кийин туристтер такыр келбей калды, абалы оор болуп калды. Бүт пландар мындайча айтканда өлдү. Анан ички туризмге кирип калдым да мен. Анан ошо гид катары, проводник катары, организатор катары внутренний туризмге өтүп кеттик. Внутренний туризм жакшы, аябай доступный деп айта алам. Бүт жерге бар. Мисалы каждый суббота, воскресенье барам десе бүт направление бар. Горнолыжный база болуп атат. Элдер көбөйүп калды азыр. Популярный болуп калды. Мындайча айтканда лыжа, сноуборд. Меники эмнеси менен айырмаланат? Меники арзаныраак. Анан ошо кичине бюджетнерээк десем болот. Биз ошол жумушту иши жакшы көрөбүз. Көңүлдүү кеткендей аракет кылабыз. Ошо менен айырмаланат. Барыңарды чакырып кетет элем. Ошо активный образ жизни. Көч бара-бара түзөлөт дегендей, бул көйгөйлөр дагы чечилип, коопсуздук маселеси каралат деп ишенебиз. Шаар четине чыгып, таза аба менен дем алып, ден соолугуңарды чыңдап тургула. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа борбору, Бишкек шаары.